айыл өкмөт баланска албай туруп, айылды албай туруп, бирок салык төлөгөндөрдүн салыгын өзүнүн казынасына салып атканы бул канчалык мыйзамдуу деген суроо бар. Бирок ошол биримдик код мындай айткан документте жок айылда. Эч жерде жок да, тала деген сөз да. Кара китеби бар, кызыл китеби бар, көк китеби бар, бизге не волнует? Стоит объект, работает, все платит налог. Şey berse oldu ekan sizlarga? Bizga berse oldu. Даракистерге таладагы элдерден акча давай салык төлө деп атабыз деп. Таладан болса да табабыз да биз. Таладан болса теришибиз. Мыйзамдуу. Мыйзамдуу. Ал жер айыл эмес, талаада кагаз. Салык кантип отурсаң, патент кантип берип отурсаң. Таладан болса да кубалап барып салык салабыз дегенден башка сөз айта алган жок. Темир Сариевдин убагынан бери канча өкмөт алмашты? Сөздүн мааниси добровольный дейт. Мен добровольный эч нерсе алгым келбейт дедим. Биримдикке биз налог ала албайбыз. Силер баланста эмессиңер. Биз кантип бул акчаңызды каяка кетиребиз? Бизде жоксуң. Биз каяка кетиребиз бул акчаны дейт да. Бул менин оң капталымда турган автоунааны оңдоочу жайы Максат аттуу жаранга тийиштүү. Бирок бул Максат мырза үйүнөн эле баягы туугандарынын, досторунун, тааныштарынын автоунааларын оңдоп эмгектенет. Эми мындай айтканда уста десек болот. Бирок бул жерде салык жөнүндө бир көйгөй чыкты. Кандай десеңиздер, биримдик кут конушу азыркы күндө эч жактын карамагында жок. Мындай айтканда өкмөттүн өгөй балдары болуп эсептелинет. Биз турган жер бул үй, мечит, башканын баардыгы карта боюнча, документ боюнча бул жер түз тала. Баягы эле эгин-тегин айдаган айыл чарба убагында жер болуп эсептелинет. Бирок фактически бул жерде 2000ден ашуун түтүн жашаары чын. Биримдик кут конушунун жашоочуларынын көйгөйү ар биринде бир көйгөй колдорунда кызыл китеп туруп, бирок тийиштүү мамлекеттик органдарда булардын баягы тизмеси жок, айыл катары. Бул айыл катары тизмеси жоктугу көп жерден кедергисин тийгизип келет. Мисалы бул Эстоны иштеткен Максат мырза патент алып, башка жактардан дагы буйрутмаларды алып иштейин десе, патент эч ким бербейт. Себеп дегенде бул айыл жок, жогоруда айткандай эле. Бирок ошол эле учурда бул жактагы азык-түлүк сатуучу дүкөндөрдө баягы салыкты төлөңүздөр, төлөбөсөңүздөр баягы дүкөндү жабабыз, жана башка деген сыяктуу бир мажбурлоо салык кызматкерлери тарабынан болуп жаткандыгы бизге маалым болду. Биз сиздерге алдыңкы мүнөттө биримдик кут конушу, өкмөттүн өгөй балдары жана дагы салык боюнча маселесин айтып беребиз. Бастагы мындай да, сиз биякта стон иштетип атасыз да. Мисалы, анан эми баягы салыктын кызматкерлери келип баягы талап кылды дегенди уктук да. Ошо кандай болду өзү? Эми стон иштеткенде мен официальный станция деген эмем жок. Үйдөн оңдойсуз. Өзүмдүн эле машиналарымды жасайм. Майдачы үйдө. Майдачы үйдө, дөңгөлөк, соңгөлөк, ходовой, мотор кээде жасайм. Өзүм специализация өзүм ушундай да. Өзүм окуп келгем. Анан эми туугандардыкы келет, тааныштардыкы келет, дос чороо деген болот, алардыкы келет, алардыкын жасап берем. Бир күн иштеп атсам эле налоговыйдан бир капитан менен андай бир эки сотрудник келиптир. Сиз станция иштетет экенсиз дейт. Мен унчуккан жокмун. Эмне болду десем, налог төлөшүңүз керек дейт. Эмне болгон налог десем? Добровольный налог дейт. Добровольный патент алып иштетишиңиз керек дейт. Добровольный? Добровольный дейт. Анан туугандар дедим. Сөздүн мааниси добровольный дейт. Мен добровольный эч нерсе алгым келбейт дедим. Биринчиден мен өзүм иштебесем дедим. Келинчегим иштебесе, 4 балам бар, мен дагы үй бүлөм багышым керек. Менде эч кандай рекламный щит жок, станция деген элде үгүттөгөн жерим жок мага келгиле деп. Туугандар эле өзүңүз? Өзүм туугандарымдыкы, өзүм машинелерим. Азыр ар бир үй бүлөдө 3-4 машинеси бар. Любой семьяда. Анан өзүмдүкүнө монун баары кимники? Мун бар меники дедим. Андай бул кородо 2 машина турган. Өзүм машинамды жасап атам. Десем, жок, сиз налог төлөшүңүз керек өкмөткө дейт. Кантип төлөйсүз?
Ана мен айттым. Мейли мен төлөйүн дедим. Кантип биринчиден биздин айыл баланста болбосо. Бул жер баягы мындай айтканда айдоо аянт түп. Айдоо аянттан. Анан жашоочу бар. Сиз менден алсаңыз дедим, мейли мен төлөйүн дедим. Ошону кайсы бюджетке эмненин негизинде ушу биримдик деген конуш жок болуп атса, сиз кантип алар айтасыз биримдик конушунан мен баланча жерден алдым деп. Аны каягына кетиресиз, кайсы счетко десем, сиз төлөй бериңиз, мен өзүм билем дейт. Капитан келди. Сиз төлөй бериңиз. Анан каяка төлөйм десем, кассага барып төлөй бериңиз дейт. А мейли дедим. Эртең келиңиз деди. Эртеси бара албай калып, мен кайра жумуштар менен бир жакка кетсем, бир жумадан эми 2 жумадан кийин келип акты жазып кетиптир. Штраф төлөйсүңөр деп. Анын актысын көтөрүп алып бардым. Актысында эмне жазылып туруптур? Баягы окуганым боюнча баягы эме дейт да. Бул адрес жазып туруп. Адрес жазылбапты. Үйүн адрес. Жок. Адресиңер жок да. Ошо жок болчу. Анан каяка жазылган? Ал кезде жок болчу да. Анан прибыть Воломитинский эмеге налоговый деп адресин жазып коюптур. Анан ал кагасын көтөрүп алып бардым. Барсам бир кабинетте 6 бала отурат экен, 6 сотрудник. Мен келдим эле ушундай налог боюнча акты жазып кетипсиңер. Бул эмненин негизинде өткөндө эле сүйлөшпөдүк беле. Мен добровольный патент алганга азыр кудуретим жок дедим. Мен эч кандай бизнес кылбасам десем, жок, сиз деген акча аласыз, элден акча алып иштейт экенсиз. Эми кана доказательствоңар дедим. Мен эгерде элден акча алып иштесем. Мейли дедим, анысына деле макул эми. Каяка төлөйүн десем, кассага бардым. Эмненин негизинде төлөйүн? Кайсы счетко, кандай кылып төлөйүн десем, эми бара берсеңиз өзүлөр түшүндүрөт дейт. Мейли дедим, мен барайын, төлөйүн, бирок мен азыр мына кызыл китебимди ала келдим дедим. Мен жердин налогун төлөйүн биринчи. Андан кийин добровольный патент алайын. Десем, барыңыз деди. Ылдый биринчи этажга түштүм, кассага бардым. Барып, карындашым, жердин налогун төлөп коеюн, алып койгула десем, каяктан келдиңиз дейт. Биримдиктен десем, биримдикке биз налог ала албайбыз. Силер баланста эмессиңер. Биз кантип бул акчаңызды каяка кетиребиз? Бизде жоксуңар. Биз каяка кетиребиз бул акчаны дейт да. Анан мен жылда барам да, машинеге налог төккөнү барганда, жердин налогун төлөп коеюн, өсүп кетпесин. Десем, жылда албайт. Анан бирок добровольный патенттин булар каягына кетиришет, белгиси болот дейт да. Ошо патент албай алдыңыз. Патентти алган жокмун, налогту да төлөгөн жокмун. Патент бербей койду. Берген жок. Анан кайра экинчи этажга көтөрүлүп айттым, жигиттер дедим. Мына атайын келдим убактымды коротуп. Налог төлөп патент алайын десем, налогту да албай атат, и патент да бербей атат. Бул жагы кандай болуп кеткен? Бул акты боюнча ким жооп берет десем, байка бара бериңизчи деп койду, мен кетип калдым. Кете бериңиз деп койду. Сиз туура алып чакырганда кандай актыны эмнеге кантип жазыптыр? Сизде копиялар бар ошолордун? Ошол жок да, уже 2-3 жыл өтүп кетти да. Быйыл келе элек. Жок, быйыл келе элек. Жологон жок быйыл. Ошол бойдон токтогон экен да. Ошол жерден эле келбей калышты. Жакшысызбы? Атым Темирлан. Журналистмин. Могу салык боюнчачы материал жасап жүргөнбүз экен. Бизде көбүрөөк ачылып калсак төлөп коебуз, проблема болбосун деп. Сизде мисалы пропискаңыз бул үйдө эмес да туурабы? Менин атымда эмес бул. Патентти кимдин атынан алдыңыз? Башка жактан? Жок, күйөөмүн эле атынан, бирок алды эле биякта эмес, пропискасы. Прописка себепи жок да, турган болбойт. Маселе ошондо болот да мындай. Талаадагы эле жерге акча төлөтүп аткандай болот да. Ошо суроо ошого атат меникиче. Ушул көптөн бери келбей калды. Жакшысызбы, мен атым Темирлан, журналист болом. Могу бизчи налог боюнча материал жасап жүргөнбүз да, эже. Анан бул айылдын азыр чын айтканда документи жок да. Айылдыктардын баарынын элечи баягы баланста жок да, айыл өкмөттүн баланста билесиз да. Мен деле бул айыл жөнүндө материал жазгам мурдачы. Анан ошо баланста жок айылдан налог баягы салык кызматы кантип салык алып атат деген суроо болуп атат да менденчи. Ана силер кантип иштеп атасыңар, кантип төлөп атасыңар деген го. Салык кызматына эч кандай тиешеси жок. Биз деген тиги товарларды алганда дегенде эле биз өзүбүздүн алып барып, улукча суранып бизге жазып берип койчу деп туруп эле жаздырып анан алганбыз да. Албагычтардын эч кандай күнөөсү жок. Бизге деген чоң фирмалар товар бербей атат да. Ооба. Анан менен ошон үчүн биз алардан сурандык. Биз жазып берип койгулачы. Алып жерде жоксуңар десе дагы жазып берип кой деп суранып мына. Ошон үчүн бизге жазып берди да. Алар тараптан жеңилдиктер болуп аткан экен да?
Iya. Алар тараптан жеңилдиктер болуп аткан экен да. Ооба. Бизге ал болгону мен только 2 эле алдым. Эме только эмелерге фирмаларга көрсөтүш үчүнчү. Ооба. А мен ай сайын деле албайм. Былтыр эмеди алдым ошо. Анан быйылкыда вообще алган жокмун. Түшүнүктүү. А бирок могу фирмалар о патенттери бүт этет да. Фирмаларга ошону көрсөтүп атам, айттым. Налог. Чын бир четинен эжеке жанагы айылдын балансында жогу сиздерди кыйнап аткан экен да. Ким? Айылдын балансында жогучу. Эгер айыл баланста болсо, мыйзамдуу түрдө алып эле фирмалар менен маселе болмок экен да. Ооба. Түшүнүктүү эжеке, рахмат. Биримдик коддагы магазинге патент берилеби? Биримдик код магазиндергеби ошол жакта? Ооба, берилет. Ал жак бирок баланста жок да эч кандай, эч жерде. Кантип берилет? Эмненин негизинде? Эмнеге баланста жок? Алар Лебединовский айыл өкмөтүгө карайт да. Карабайт да, маселе ошондо да. Проблема жок да. Айыл чарба жери да. Кантип бересиңер? Эмненин негизинде? Биздин кураторлор ушакка барат, кураторлор ушактан эметет да, патент алгыла деп бизге алып келишет. Мага келгендерди биримдик код дегендер бере беребиз. Аларда фактически үй бар, магазиндер бар, бирок документально жок да, эч жакта баланста жок. Лебединовкада да балансында жок. Кантип бересиңер? Алып жүрүшөбү? Алып жүрүшөт, алышат да. Бирок кантип берип атасыңар? Лебединовский айыл өкмөтү деп эле бере беребиз биз. Бере бересиңер. Салык кызматына келгенбиз. Салык кызматында жана жогоруда айтып өткөн биримдик код айылы бул мындайча айтканда айдоо аянт эле документи эч жакта баланста жок. Лебединовка айыл өкмөтүндө дагы баланста жок бүгүнкү күнгө чейин. Бирок ар биринин колунда кызыл китептер бар деп жана эле айтылып өткөнбүз. Анан азыр салык кызматы кантип эмненин негизинде аларга патент берип, алардан баягы салык талап кылып атканы бизге кызык. Руслан мырза, биримдик код боюнча келдик эле сиздердин жаныңыздарда. Ошо биримдик коддагы магазиндер, автосервистер патентти салыкты кантип эмненин негизинде төлөйт? Эми ал субъекттер кээ бирөө патентти албай өз ыктыяры менен тандайт да. Патент алабы же регистрация болуп, может, единый налогко өтөт. Жанагы 2022 жылы 8 миллионго чейин нулевой ставка болчу. 2023 1% төлөйт кассовый аппараттын негизинде да. Өздөрү? Өздөрү өз ыктыяры менен. Түшүнүктүү. Единый налогко регистрация. Ал биримдик код эч жактын балансында жок экенин билесиз да? Ал баланста болчу. Ал мисалы ал жакта 2,5 миңдей түтүн бар фактически, бирок документке келгенде ал жер жайдак талаа да. Айыл чарба багытындагы жер болуп эсептелет бүгүнкү күнгө чейин. Анан айыл чарба багытындагы жер пустой жерден кантип салык алып атасыңар? Таң калышым. Жер салыгын элден алган жокпуз да. Жок, ошо магазиндерденчи мисалы. Бул магазиндер, если бул выдача патентов өстөрү келип регистрация болот, логин парольду алат да, анан өстөрү ыктыярды төлөйт да. Өстөрү баягы салыкка кабинетке логин пароль алып. Жок. Мындай да, эмне десеңиз, мына ушул болду биз турган жердин адреси бар, бул турган жер бир айыл өкмөткө тийиштүү. Айыл өкмөттүн аймагында ошонун балансында, түшүнбөйбү? Документи бүт бар. Бардык жактан жазсаң эле баягы түндүк системадан чыгат. А биримдик код чыкпайт да. Ал жок айылда азыр. Салыкты кантип алып атасыңар? Патентти кантип берип атасыңар? Ошо жеке ишкерлер ушул иш алып барып атат да. Магазин болуп атат. Алар эми баягы. Ооба, фактически бар, бирок документи жок да. Ошол магазинчилер өздөрү келип логин регистрацияга туруп, анан биз төлөйбүз деп төлөп атышат да. Төлөп атышат да. Паспортун алып келет. Паспорт менен келет. Паспортун алып келишет. Бирок ал жакта учеткада турган болбойт да, айылда жок да себеби. Жок, эми мыйзам чегинде Кыргызстан жараны каякта прописка болсо деле регистрация болуп туруп, ошол по месту прописки регистрацияга туруп, анан патентти төлөй берет. Бүгүн бээрде болсо. Ооба, туура. Өздөрү өз ыктыяры менен келип алып атат, макул, сөз жок. Ал жерде силер баягы мажбурлап, талап кылды деген сөз жок. Бирок ошол патентти мисалы могул биримдик кодко алдым деди да. Могул жергечи ушул биримдик коддо мындай магазин бар. Ушул жерге алып атам деп атат. Ошол жерде магазин бар экен, кантип далилейсиңер силер? Кантип билесиңер? Эми рейдтик көзөмөл барат да, ошол жерге барат. Балдар барып иштейт, ошол жүрүп атат да, соода жүрүп атат. Ал жеке ишкер өзү регистрацияга турган, регистрацияга туруп салык кедидин төлөп койду да. Төлөдү, өзүнүн домашний адреси менен регистрация болот. Домашний адрес менен?
Кээ ошондо атпайбы, домашний адрес менен деп атасыздар, э? Жок, анын өзүнүн пропискасы бар да ал жаранда. Башка жакта. Ооба, Башка жакта. Бир эле жолу регистрация болот. Жок, бирок ошол именно ошо биримдик кутта турган магазин үчүн төлөп атат да бирок. Ооба, ошо. Магазин үчүн патент алып атат чынбы? Бирок ошол биримдик кут мындай айткан документте жок айыл да. Эч жерде жок да, тала деген сөздү алды. Өкмөттүн өгөй балдары деп мурдакы эфирде деле тема коюлуп ба, НТС биз деле чыгарганбыз. Налог земельный несельхозторун эмесин алган жокпуз да, биз тиги патентин төлөп атат да ал жеке ишкерчи. Бүгүнкү иш алып барып аткан ишини төлөп атат. Ал жактагылар да айтып жатышат, мисалы былтыр келгем дейт. Мен келип баягы төлөө деп акция түзүп кеткенден кийин, патент ал дегенден кийин мен барсам, байке, бул жакта биз биримдикке ала албайбыз, кайсы счетко котормок керек, биздин эч жердин балансында жок экен бул айылыңар. Биз бере албайбыз деп патент бербей койгон дейт. Сиздер бербей коюпсуздар да. Мен келип төлөйүн дегем дейт. Патент алайын дегем дейт. Бирок бербей кой дейт. Эмнеге бербейсиңер мага? Мынакей акт түзүп кетпеди мен столумду иштетип атасың деп. Акт түзүп кетти, мен келип төлөйүн десем, бирок байке, каяк макул төлөйсүз, бирок каяка төлөйсүз? Муну кайсы адреске биз багыттайбыз? Кимге багыттамак элек? Эч жерде жок болсуңар, эч жердин балансында жок болсуңар, эмне кылабыз? Деп бербей койду дейт. Ким аны такташ керек былтыркы? Эмне? Быйыл мейли. Кайсы негизде эми сиз айтып атасыз да бербей койду деп. Кайсы негизде бербей койгон? Мага ошондо интервью берди да. Жок, эми бербей койгондун да өзүнүн тиерде отдел бар да бизде. Единое окно. А жерде өзүнүн требованиясы бар. Кандай болду? Может, паспортун алып келген жок. Анан просто бербей койду деп айтып койгондо, ал регистрациясы болсо айтып атпаймынбы? Налоговый регистрациясы болуп, логин пароль болсо, ал төлөйт Лебединовка өкмөтүнө. Ошо налоговыйга регистрация турбаса төлөбөй койсо болот. Төлөбөй койт экенде. Регистрациясы жок болсо, балдар барып туруп алып барып, жана сиз айтып кеткендей рейд негизинде бар акты түзүп анан мынакей, эми сиз мени түшүнүп баштадыңыз да, айтайын дегенимчи. Балдар барып рейд кылып акты түзөт деп атпайсызбы? Эгер төлөбөй койсо, регистрацияга турбай койсо деп атпайсызбы? Катталбай койсо деп атпайсызбы? Бирок мындай айтканда сиздердин балдарыңар жөн эле Айталага, мындай логикага салгандачы, Айталага барып эле, могу жерде магазин бар, ошол жерден патент алсаңар керек деп акты түзгөндөй болуп атпайбы? Ал жер жок жер да. Эч жердин балансына жок, айыл чарба багатынан чыга элек дагы деле. Бирок сиз экөөбүз эметкенде фактически магазин турат да. Соода сатып жүрүп атат. Ошол жерде айтып атпайсызбы, СТО деп, или автомойка. Аны эч ким танбайт. Алардын баары төлөгүзү келип атыр, патент алгысы келип атыр. Себеп дегенде патент болсо алардын да иши жүрүшөт экен. Чоң жактары менен компаниялар иштешет экен. Алар ошондо болуп атат тескеринче. Биз төлөйлү, салыктан качпайлы. Тескеринче салык төлөгөнүбүз жакшы бизге деп атышат аларчы. Бирок баягы мыйзам жагын алып келгенде, мыйзам талаасын алып келгенде, баардык мыйзам чегинде болуш керек деп туурабы? Кагаздар баары так болуш керек да. А бирок дайын дареги адреси жок. Айылдардан барып эле салык талап кылып атпайсыздарбы? Кандай дейсиз? Ошо биримдик кут салык төлөсүн деген бир кагаз бар бизде. Именно бизде андай кагаз биримдик кут салык төлөсүн деген эме болбойт. Эми бизде на территории Аламбединского района иш алып барып атат. Алар өзүнүн рейд жүргүзгөндө эми фактически магазин Аламбедин районунун аймагында рейд жүргүзүп иш алып барышат. Баардык айылдарга барып турабы? Ар бир магазиндер текшерип. Айыл өкмөтү деп. Айыл өкмөтү деп. Бирок Лебединовка айыл өкмөтүндө балансында жок болупайбы? Маселе ушунда болупайбы? Ал жөн эле Айтала болду, Айтала бүттү. Эми ал жер маселеси, мыйзамдуулук жагы ал бизге не в нашей компетенции дегендей да. Биз эми баягы салык кызматы да, жеке ишкер алып барып аткандан кийин барып туруп ошол жерден магазин экен, ал магазиндер өздөрү биз алат элек, регистрация турат элек, жана сиздер айтып кеткендей ЭТТ, НСФ башка фирмалар менен деле иштешет. Ошондо макул алардын төлөгөн, патентке төлөгөн акчасы каяка кетет? Кайсыл адреске багытталат? Ну, аны создавать этип төлөп атканда Лебединовка айыл өкмөтү деп төлөп атышат да. Айыл өкмөткө түшөт. Ооба. Айыл өкмөттүн медицина бюджетке түшөт, туурабы? Ооба, туура. Мурда бумажный патент берчүбүз, кийин электронный патент бердик, азыр вообще сайттан өздөрү патент алып калышты. Биз код беребиз, логин пароль. Логин пароль менен өздөрү эле сайтка кирип төлөп ала беришет. Анан сен убактында алып атасыңбы, албай атасыңбы дегенди инспектор папкасын колтуктап алып барып туруп где деп текшерет. Вот такой процесс. Ошо инспектор ошол жака бараткандачы, кагаз менен барат да. Туурабы, кагаз менен барат да. Анан ошол кагазда эмне деп жазылып турган? Ал жер айыл эмес, талаа да кагазда. Кагазда, жок, кагазда конкретный барат, участокто барат эле, а здесь объект стоит, я зайду, проверю дейт.
зашел, здравствуйте, здравствуйте. Макул, сіз айтып отырсыз, участокта барат деп отырсыз. Ошол участокта барат, мына магазин бар екен, ошоға кирет деп отырсыз. Ал участок уже сіздерге караштуу экенин каяктан билет ал? Территория Аламединского. Ал Биримдик Кутпу, Лебединовкабы, же башка айылбы, его не волнует. Территория Аламединского все кирет. Болду. Болды. Границаны билет. Мынау арықтан ар жағы город, арықтан бер жағы Аламединский. Все арықтан бер жағы биздики деп туруп кирип текшере берет. Текшере берет. Бирок сиз тилке да азыр мен сизге түшүндүрүп айта албай атамбы, же сиз түшүнө албай атасызбы да? Биримдик код. Фактически үйлөр болгону менен ал жер баланста жок. Айыл өкмөттүн да балансында жок. Бүгүнкү күнгө чейин. Мейли талада турсун бир вагончик, талада туруп иш кылып аткан болчу болсо, барып налогообложение кыла бересиз. Кыла бересиңер. Баары саласыңар. Баары салабыз. Талада жүрсөң да колап барып салып кетсеңер да. Колап барып салабыз. Төлөш керек ба? Төлөш керек. Иш кылып атасың, доход таап атасың, төлөш керек. Ал жактагылардын бул маселеси мындай экен да. Биримдик Куттагы иштеген магазиндер баары дегенде фирмалар менен иштейт да. Фирмалар менен иштейт. Патент болсо фирма ага товар алып барып бербейт. Алар салыкты төлөйлү, патент алалы деп жатышат да. Патент алалы, салык төлөсөк жакшы болмок бизге депчи. Бирок эмнеге патент көп ала албайт экен? Себеби алар баланста жок экен. Бул жакка кээ бир ошо бир киши мага интервью берди. Интервью бергенде бул жакка келип, мен Биримдик Кутта элем ушундай стом бар эле, силердин балдар салык төлөгүлө деп атат деп келсе, бул жактан ага биз каяка беребиз? Силер баланста жоксуңар да каяка багыттамак элек деп бербей койду дейт. Патент ала албай койдум дейт. Азыр вопрос, наверное, это у кого возникает. Сам виден где-то земля не статус, никто на балансе. Ну, подвешен, грубо говоря, на вот так, да, стоит. Но они самостоятельно, я говорю, через как его кому-то сами приобретают. Ишкерде деген эркиндик бар да. Ишкер берле товаропроизводительге барбайт, Дордойго барат. Ош базарына барат. Оптом сатып алат, магазин алып келип толтурат да, анан элге сата берет. Зачем один поставщик даже? Жок, азыр көбүнчөсү баягы фирма менен иштеп калбады. Аны үчүн барып иштеш керек да, бирөө дагычы. Андай товар сатып алып келет. Көбүнчө по приобретению патента, правильно? Проблем нет. Патент төлөгөн келдик, ушундай ишкерлем дечи болсо с удовольствием любой налоги талашып алат. Биз болсо биз Свердловский болсо Свердловский пришел платить депчи. Все радует. Вопросы приобретения патента, проблемы все. Атасың ба, там пайда таап атасың ба, таппай атасың ба, не волнует, потому что патенттин стоимости фиксированный. Миллион табасың ба. Ушу Биримдик Куттунчу баланста экенин же баланста эмес экенин кызыгып көрдүңөр беле? Же дарексиз эле таладагы элдерден акча давай салык төлө деп атабыз депчи. Таладан болсо да табабыз да биз. Таладан болсо тешибиз. Мыйзамдуу. Таладан болсо да келип учетко койдурабыз. Учетко койгондон кийин патент алдырабыз. Все, уже закон иштей берет. Анын адреси айырмасы жок. Айырмасы жок. Анын кара китеби бар, кызыл китеби бар, көк китеби бар, бизге не волнует? Стоит объект, работает, все платит налог. Кайсыл беренеден ушундай көрсөтүлөт? Эмеде биздин салык кодексте ишкерлер баары төлөш керек. Иш кылып атабы төлөйт. Анын адреси, мисалы үчүн, бул жерде эртең ар жака жылып калды, андай не волнует нас? Ал маселе, сени кызыктырган маселе, ал айыл өкмөттү, госрегистрди, вот это ихний вопрос. Ушу жерде туруш керек беле бул. Статус. Законный, незаконный деген маселе алардыкы. Биздики налог төлөсө эле законный. Берсе болду экен силерге? Бизге берсе болду. Ал жактан кээ бирөөлөр келип, бул жактан ушул жерден налог төлөп кетели, патент алалы десе, кээ бирөө ой жок, силер бизде жоксуңар баланста. Кантип төлөйбүз деп, интервью беришти мага. Ну, не знаю, надо уточнить, фактически, я говорю, субъекты, которые там работают, платят Лебединский Алакмотор. Или өкмөткө төлөйт? Здесь оплачивают, деньги зачисляются в Лебединский сельский совет. Бул жакка сиздерге келип төлөйт, бирок айыл өкмөткө түшөт. Айыл өкмөттүн бюджетин түшөт экен ошондой. Местный бюджет. Аламедин районун тейлеп турган салык кызматына биз келип, бул жакка өзүңүздөр көрдүңүздөр, жогоруда жетекчилигине дагы
баягы тийиштүү кызматтарына дагы суроолорду берип көрдүк. Берсек, талаадан болсо да кубалап барып салык салабыз дегенден башка сөз айта алган жок. Эми жана дагы бул жактан түшкөн элдерден түшкөн салыктар айыл өкмөттүн баягы местный бюджет деп коет, ошол жакка түшөт экен. Анан эми айыл өкмөт баланска албай туруп, айылды албай туруп, бирок салык төлөгөндөрдүн салыгын өзүнүн казынасына салып атканы бул канчалык мыйзамдуу деген суроо бар. Лебединовка айыл өкмөтүнө келе атабыз. Салыктар боюнча кандай дейт? Айыл өкмөткө келди керек. Айыл өкмөт президенттин ыйгар укуктуу өкүлүнө кеткенине байланыштуу салык чогултуу боюнча адиске келгенге туура келди. Салам алейкум. Сиздердин баланста жок да, Лебединовка айыл өкмөтүнүн балансында жок. Бирок ошентсе деле баягы магазиндер патент төлөп Аламедин райондука. А бирок салык кызматы ошо сиздерге местный бюджетке багыттайт экен да, акча каражаттарын. Анан баланста жок айылдан түшкөн акчалар канчалык деңгээлде мыйзамдуу болот, ошо бизге түшүнүксүз болуп жатат. Салык кодексинин негизинде 373 статьяда турат. Налогный менчикке болгон салык төлөнөт ал жерден. Жер салыгы жана экинчи группадагы менчик салыгы деп. Павильондор, көбүнчө павильондор, магазиндер турат ал жерде. Андан тышкары патенттик түрдөгү патент алыш, патентке төлөнүшөт. Ал жерде по фактически владение объекта болуп төлөнөт да. Регистрациясы Аламединский Аламедин. Ошол жана серикон беренде көрсөтүлгөнбү ошол? Ооба, көрсөтүлгөн. Ооба. 200 канча дедиңиз? Мынакей 373 статьянын 3-пунктуна жазылып турат. Бул жерден мынакей тартып алсаңыздар болот. Төлөй берет. Анан бирок менде суроо да. Балким бул суроо сизге болбой калышы мүмкүн. Айыл өкмөткө багытталышы мүмкүн болчу негизичи. Бирок ооба, алар төлөп атышат. Баягы сиз айтып аткан беренин негизиндечи төлөшү керек экен, мыйзамдуу негиз түрдө. Бирок сиздер кайра алар биримдик кодекстердин баланста болбогондон кийин алардын баягы жолуна же башка жагына бир ашыкча акча каражатты сиздер бөлө албайсыздар да. Себеби силердин баланста эмес да. Салыкты адамдар төлөйт, ошол айыл өкмөтүнө төлөгөндөн кийин анын баягы инфраструктура, жол жана башка тийиштүү жактарына корош керек да негизи акчачы, чынбы? Анан бирок сизде логика дал келбей атат да. Эми Кудайым буйрса жана президенттин указынын негизинде, миссиянын негизинде биздин баланска буйрса өтөт деп турабыз. Өткөндөн кийин толук каржылоо алат деген. Ошондо биримдик коддон түшкөн акчалар башка айылдарга жумшалатпыр да. Жергиликтүү бюджеттин негизинде эсептөөлөр болот да, такталар канча түшкөндүгүн ал жердеги буга чейин канча түшкөндөр эсептелип тактоолор болот, конечно. Болжолдуу түрдө канча түштү эле? Ошого чейин. Болжолдуу түрдө мен айта албайт экенмин, аны эсептеп чыгып, эси убакыт берсеңер көрсөтөт. Канча убакыт мисалы? Канча убакыт бере аласыздар? Эртеңдерден болбосо 1-2 күн убакыт бериңиздер, мен тактап текшерип бардыгын чыгарып берейин сиздерге. Канча плательщик бар экенин, канча төлөгөндүгүн, канча төлөш керек. Эгерде бул биримдик код сиздердин баланста болсо, салык мындан да көбүрөөк түшүшү мүмкүн болчу да, чынбы? Ооба, түшөт, Кудайым буйрса. Түшөт деп турабыз, анткени ал жерде жаңыдан кап салынып атпайбы? Ожидаем. Күтүп атабыз. Биз деле кызыктарбыз биздин баланска өткөнүнө, биздин бюджет. Мисалы чоңоюшуна. Салык кызматы 375 менен салыкты алып атат деп атасыз, э? Ооба, ал жерде жазылыптыр 373 статьянын 3-пунктунда фактически алыш керек. Владение тургандыктан алынат. Эми бул жерде баягы айыл өкмөттө дагы, салык кызматында дагы маселе жок. Мисалы маселе бар, мыйзамсыз кылып атат дегенден алысмын. Бирок бир сөз да. Бул биримдик код айылы канча убакыттан бери өкмөттүн өгөй баласы болуп келет. Салык төлөйүн десе, жана жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, айрымдары төлөй албайт экен, айрымдары өзүнүн эрки менен барып төлөп атыптыр.
мисалы бул жакта айыл өкмөтүндө деле айтып атышпайбы, эми Кудай буюрса биздин баланска алынып калса буга чейинки берген салыктардын акчасын эсептеп өстөрүн жумшап беребиз да деген баягы жакшы ойлорун айтышты. Бирок анткени менен бул айыл өкмөтүнүн деңгээлинде же болбосо облустук деңгээлде чечиле турган маселе эмес. Бул жогорку өкмөттүн негизинде чечиле турган маселе болуп эсептелинет. Темир Сариевдин убагынан бери канча өкмөт алмашты? Мисалы, ошо Темир Сариевдин убагынан бери ал өкмөт башчысы болуп турганда канча өкмөт алмашса дагы ушу биримдик кут айылынын маселеси чечилбейт. Өкмөттүн өгөй баласы болуп бүгүнкү күнгө чейин келген. Эгерде мамлекет өкмөттүк деңгээлде көңүл буруп Лебединовка айыл өкмөтүнүн карамагына бул айылды өткөрүп бере турган болсо, Лебединовка айыл өкмөтүнө дагы баягы салыктын да көлөмү дагы өсмөк. Ошол эле учурда айылга дагы мисалы өзүңүздөр жолдорун көрдүңүздөр. Жолдору жаман. Кече жакында эле коомдук транспорт элдин күчү менен, элдин талабы менен араңдан зорго кирди. Мектеп жок, ФАП жок, мисалы. Ошондой эле баягы жеке өздөрү салдырган ФАП бар, бирок эми ал жеке тараптарга да иштеп атат деген маалыматтарды буга чейин деле айтканбыз. Бала бакча жок, көйгөй көп. Бирок шаардын сыртында баардыгы тең ошо окуучулар жакын жерде жайгашкан мектептерге барып келип окушат. Буга чейинки берүүлөрүбүздө эле аны биз чагылдырып келгенбиз. Өкмөттүн өгөй балдары деген статус биримдик куттан качан алынат деген суроо ачык бойдон калып атат.